Assalamu алейкум жигиттер, мен силер менен бир маалыматты бөлүшүп кетем. Бул маалымат деген кимдир бирөө үчүн кычышкан жерди тырнагандай четкий, мощный жаңылык болуп калышы толук мүмкүн. Кимдир бирөө үчүн болсо жагымсыз, жакшы эмес маалымат дагы болуп калышы мүмкүн. Укканга даяр болсоңор, анда кеттик. Дейинби? Тамаша жигиттер. Ашке таксопаркы бүгүндөн баштап жабылды. Ошону официально чыгып силер менен бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Буга чейин дагы түз эфирге киргенде, түз эфирден айтканда ушундай таксопарк жабылып атат, ушундай болуп атат десем, эмнеге, эмне себептен, же сатып жибердиңби дегендей ар кандай ойлор айтылган, ар кандай суроолор берилген. Буга чейин жабылган. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин келди? Себеби жанагы документтерин тууралап, аттарын өзгөртүп, ал жак бул жактарына ушунча убакыт кетти да. Жабылса эмне болгон документтери дегендей суроолор дагы болушу мүмкүн. Эми таксопарк ачканга көптөгөн убакыт кетти, көптөгөн энергия кетти, эмгек кетти дегенде, андан кийин лицензия чыкты. Лицензияга дагы ошончо энергия, эмгек, ал жакка бар, бул жакка бар, кыскасы ошентип лицензия да алганбыз. Анан муну жөнүнө жаап салганда баардык эмгектер талаага кетпесин деп, буга чейин билесиңер, жанагы тааныштардын офисинде ошолордун диспетчерине кошуп, ошолор менен иштеп аткам. Азыр болсо ошолорго өткөрүп берүүнү туура көрдүм. Ошолор өздөрү иштетет. Ошолордун атына өтүп, ал жак бул жактар алмашканча ушунча убакыт өтүп кетти да. Кыскасы, жоопкерчиликти мындан ары мен мойнума албаймын. Жоопкерчилик наркылардын мойнуна өттү. Тарифтер алмашып кетеби, условиясы өзгөрүп кетеби, проценттери көтөрүлүп кетеби, азайып кетеби, кыскасы жоопкерчилик менин мойнумда эмес. Башка жумушту да жасап көрөлү. Колдон келеби, алып кете алабызбы? Болуп кетсе болуп кетти. Эгер болбой калчу болсо, кайра эле келип таксопарк ачканга опыт бар дегенде, түшүнүк бар дегенде, кайра таксопарк ачканга мүмкүнчүлүк бар. Анан буга чейин мени колдоп таксопаркка кошулуп иштеп келген айдоочуларга, мекендештерге, кесиптештерге, ага инилерге бүт баарына ыраазычылык билдирем. Баарыңар ишиңерге ийгилик, тапканыңар берекелүү болсун. Аллахым бөөдө кырсыктан сактап, сак саламат, аман эсен жүргүлө. Анан бул таксопарктын условиялары жакшы эле, ушул жерде кала беребиз десеңер, анда ушул жерде иштей берсеңер болот. Анан жок, ашык сен бул жерден кетип турсуң, кайсыл таксопаркта иштеп атасың, кайсыл таксопаркты сунуштайсың десеңер, мен болсо азыр учурда Маяк таксопарк менен иштеп атам. Силерге дагы ошол Маяк таксопаркты сунуштайм. Маяк таксопарктагы биринчилерден болуп лицензия алган. Жанагы класстары, жана обучение, ал жак бул жак өтө турган эмелери, кыскасы бүт баары даяр. Ал жагынан ойлонбой эле койсоңор болот. Эгер лицензия ала элек болсоңор, лицензия алганга дагы жардам берет. Кайсыл жерден алыш керек, кандай кылыш керек дегендей. Менин бул чыгарган чечимимди дагы түшүнүү менен туура кабыл аласыңар деген ойдомун. Анан кээ бирлериңерге туура эмес мамиле, туура эмес сүйлөп, бир орой бир нерсе кетирип койгон болсом, көңүлүңөргө тие турган, баарыңардан кечирим сураймын. Маяк таксопарктын байланыш номерлери экранда турат, описанияда турат, комментарийге байланыш номерлерин калтырып коем. Ошол жактан толук маалымат алып, эгер условиялары, шарттары жаккан болсо, кошулуп иштесеңер болот. Баарыңарга ийгилик.